Жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14-январдан тарта күбө катары суралып жатат. Бирок эл өкүлү бул абалды өзүнүн саясий ишмердигине байланыштырат. Былтыр октябрда Садыр Жапаров коңшу мамлекет менен чек ара чечилбей жатканын бир катар себептерин атаган. Ага Баткендеги 4 көчөт тилкеси боюнча Мадумаров кол койгон протокол кедергисин тийгизип жаткандыгын билдирген. Мадумаров менен Жапаровдун ортосунда, президенттин ортосундагы акыбал көп эле саясат болуп кетти да. Президент менен депутаттын ортосундагы мамилени саясатташтырып, андан упай алууну каалагандар азыр көп. Бул абалды байкаш керектигин айткан талдоочу Бекболот Ибраимов бардык нерсенин чеги болорун, мен деген түшүнүктү эл деген түшүнүккө айландырар убакыт келгендигин белгилейт. Токтош керек. Токтоп, салмактуу болуп, мен эле кыйын дегенден алыс болуш керек. Я деген бул орус алфавитинде эң акыркы тамга. Ядан өтүш керек да, ага өтүш керек. Алфавиттин башына чыгыш керек дагы. Ошо инилери болот, калгандардын бардыгы эле инилери. Инилерине кыйкырып телевизордон башка сот тармактардан айтпай, кирип, жакшынакай болуп мамиле кылыш керек, түзүш керек. Кудайга шүгүр мына чуркап жүрүп депутатка өттү. Мындан артык буга кандай дагы керек? Бул боюнча социалдык тармактарда жарандар да өз үндөрүн кошууда. Анткени жеке таарынычтар, амбициялар өлкөнүн өнүгүшүнө кедергисин тийгизбей койбойт. Ойлонуп да, ойлонбай да коюлган кагадардын кесепети эми элге гана көрүнүүдө. Урматтуу туугандар, мыйзам алдында мыйзам ката кетирдиби? Мыйзам алдында жооп берсин Адахан Кимсанбаевич. Жооп берсин. Шул жерде мен ката кетиргем, шул президент кол койду айткан эле деп айтсын эми. Атеттен учур келди. Адахан Кимсанбаевич, сен сураныч. Тиги 5-6 фанатыңыздын артынан жашырбаңыз, жашынбаңыз. Эл көрүп турат баарын, эл билип турат. Мынакей көкташтыктар чыгып кайрылуу жасады. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын дагы бир депутаты Оразайым Нарматова улуттук коопсуздук комитетине диплому боюнча 14-январда сурак берип чыккан. Бул абалды да саясатка таандыктап айтышууда. Шамал болбосо теректин башы кайда кыймылдарын эске алганда бул да жөн жеринен тескелбей жатат. Анткени дипломду сатып алуу, окубай туруп кесипке ээ болуу жаштардын көз карашында жакшылыкка себепкер болбойт. Окуп эле алышып да баары эле сатып алгандардыкы билинип эле калып жатпайт сыякты. Билбейт экенмин, окуп алган жакшы да. Кийин иштейсиң да алган билимиң менен мектепке барып иштейсиң, ал эми жөн эле жүрүп диплом алгандар кантип иштейт? Биз педагогдор окуучулардын психологиясын билип, аларга билим бериш үчүн окушубуз керек да. Алардын жашоосу биздин колубузда, келечекте. Аны окубай туруп барып, аларга туура эмес тарбия берүү өтө кыйын да. Кимдир бирөөнү жасаган кылмышын саясатка теңдештирип, анын артында эл турат деп эле эрдемчий берүүнүн өзү туура эмес. Мындай иштерде ортодогу жекеседөр тек гана жасап жаткан жумуштарды гана атка тартпаса, укуктук жактан баа берип, аны мыйзам алдында акча так экенин аныктоого чейинки убакытта ким болбосун, мейли ал эл өкүлү, мамлекеттик кызматкер же тек гана карапайым адам болбосун, өз сөзүнө ээ болуп, мамлекетти жана анын мыйзамдарын сыйлоосу кажет дешет коомчулук. Гүлжан Амандоева, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.